Кыргызстандын медицинасы азыркы учурда оор абалды баштан өткөрүп турган учуру. Мен дагы өзүм медицина тармагында болгондугумдан чет мамлекетте ийгиликтерди жаратып келген кыргызстандык дарыгерлер менен сиздерди тааныштырууну чечтим. Алар кандай шарттарда эмгектенишет, айлык маяналары кандай, жана эң эле маанилүүсү Кыргызстанга кайтып келишеби? Мына ушул сыяктуу суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. Салам, мен Нурсейит Мамыров, бул Илим Project. Каналга катталыңыздар, кызыктын баары алдыда. Бүгүнкү биринчи чыгарылышыбыздын коногу Туркияда Бурса шаарында көз доктору болуп эмгектенген Эргашев Куштар мырзаны зыярат кылабыз. Сиздер жайгашыңыздар, а биз баштадык. Турция аябай медицинасы күчөйүп атат. Үйлөр деле арзан, жер нелер дагы арзан болгон үчүн жетип ашып калат, ошоңо деле жетет. Сирияга граница болгон үчүн, көп согуштар болгон үчүн көп больнойлор келет эле. Өзүм кичинекай автомоторго мен үйрөтө баштадым. Парктарга барып, ошо охранниктер менен сүйлөшөт элек. Кыйкырып күлүп эле. Нурсейит, сен операцияны кыла бер. Бир проблема чыкса, операция болушуңуз керек дейсиң. Бекерге бардык. Рецепт жазасың, капиллер алар дагы бекер. Ошондо дежурстволорду кошкондо, айлыкты кошкондо примерно канча сумма болуп калат? Куштар байке, биринчиден убактыңызды бөлүп бизди кабыл алганыңыз үчүн чоң рахмат. Кыскача биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Эргашев Куштар Төрөбаевич, 90-жылы төрөлгөм, Жалал Абаддын Кочкорто деген шаарында. 2007-жылы медакадемияга тапшырдык. 2013 медакадемияны бүтүрүп, Турцияга кетсекпи же Россияга кетсекпи ординатураны өтүш үчүн ошо чет мамлекеттерде өтүш аябай кызыктуу эле, жаңы методдорду үйрөнүп, Кыргызстан үчүн бир пайдалуу бололу деп, ошо 3 дос болуп ортодо кеңешип, 4 дос болуп, ошо Турцияда жараны болгон бир Осмон деген досубуз бар эле, ошо биз менен окуган медакадемияда, педиатрия факультетинде окуганбыз. Анан ошо 4өөбүз менен Чыңгыз деген досубуз бар, Имаш деген досубуз бар, Иманалы. Анан Осмон болуп 4өөбүз кеңешип карар берип, анан ушу Турцияга келип калганбыз 2013-жылы. Келип ушул жерде бир түркчө да билбейт элек. Ошо түркчөнү үйрөнүп, ошо ар бир экзамен, этапный экзамен болот, денклик, туз, түркчө экзамен бар, англисче экзамен бар. Ошолорго полностью даярданганы бир 2,5 жыл убакыт кетти. Турцияга келгенде бул жерде 2,5 жыл даярдык көрдүк дедиңиз. Бул убакытта сиздер только даярдандыңыздарбы же кандай кыйынчылыктар болду? Ошол жактан баштасак. Турцияга ошо биринчи келерде үйдөгүлөр менен сүйлөштүк, каршы чыккандар болду. Минтип бизге окшоп келип, ординатура өткөн бир мындай өрнөк ала турган бир адам деле жок эле. Ошо Эркин Байке деген бар эле, азыр доцент болуп иштеп атат Анкарада. Ошону деле ошо телевизорлордон көрүп калат элек, аны деле байланыш жок эле. Анан келип үй тапканга убакыт, бир 2-3 жума үй табыш үчүн убакыт кеткен. Биринчи биз билбейт элек, келгенде эле ушу ТУЗ деген экзаменге кирип туруп эле, сразу ординатура өтөбүз деп бир ошондой түшүнүк бар эле. Келгенде билдик, что бир СТС, Советов сынабы, денклик деген сынабы, экзамени бар экен. Ошону өткөндөн кийин ТУЗга кире алат экенбиз. Ошон келип ошолорду үйрөнгөндө бир аз көңүлүбүз бозулду, настроениябыз түштү.
Жок, даярданышыбыз керек экен деп анан түркчөнү деле жакшы билбейт элек. Түркчөнү дагы бир жылча убакыт кетти окшойт жакшы үйрөнүш үчүн. Ошентип даярданып ошентип жүрдү. Анан виза алып, 6 айда бир виза алат элек, ошондо бир кыйынчылык күндөр болду. Биринчи барганда биз ошо Чыңгыз, Иманалы менен болуп барып, ошо виза алышыбыз керек деп барып, эмнет деп коет, ошо МВДсы Турцияны барып алайлы десек, силер Кыргызстандан келипсиңер, Кыргызстанга барып эле даярдана бергиле да туз экзамен күнү эле келесиңер деп аргыла да бербей койгон. Биз ойлонуп, аябай көңүлүбүз түшүп, настроение түшүп, эмне кылабыз эми деп эшикке чыгып отуруп, анан үйгө барып, Чыңгыз деген досубуз бир жакшы сунуш айтып калды. Турцияда мынтип жакшы грамотный кийинишибиз керек, костюм-шумдарды кийип келишибиз керек. Мынтип чачтарыбыз тарап деп мындай сумкаларды көтөрүп келсек дейт, ошондо жакшы мамиле кылышат булар. Биз биринчи барганда жөн эле футболка мынтип эле бардык эле. Туура айтасың деп, бир жумадан кийин костюм-шумдарды алып, сумкаларды кийип татынакай болуп барсак, биз да карап күлүп, мен силерге болбойт дедим го дейт. Барып Кыргызстанда даярдаңылар, мен бере албайм да деп, кайта жөнөтүп койду. Анда вообще эмнебиз түшүп, Турция болбой калат окшойт. Россияга аракет кылайлыбы деп, россиялыктар досторубуз бар, алар менен сүйлөшүп калдык уже бербей атса эмне кылабыз деп. Анан бир Жүрсүн деген эже бар, азыр Чорум деген шаарда Хитит университетинде доцент болуп иштейт, микробиологиядан сабак берет. Кудайым ошо эжебизди бизге туш кылып, ошо эжеден көп кеңеш алып, бизге экзаменге көп пайдасы тийген, экзаменди өтүшүндө жардамчы болгон, бир себепчи болгон эжелердин бири. Бул Кыргызстандан келип, 2000 канчанчы жылы келген билбейм. Биз келгенде 10 жылдан бери Турцияда болуп, Анкаранын Анкара Tıp деген университетинде микробиологиясында иштеген экен бөлүмүндө. Ал эже что бир ошондо Турцияда закондор тез өзгөрүп турат. Сен ушул биздин университетте иштеш үчүн ошо денклик деген экзаменге кир деп, ошо чоң агайлар ошентиптир. Эмесем иште албайт экенсиң, жаңы закон чыгыптыр, Минздрав ошентип деген ал денклик деген экзаменге кирип, 41 жаштарында эле ошондо 40 жаштарында өтүп, бизге ошо денклик деген экзаменге кантип даярданыш керек, кандай кылыш керек, ошо полный китеп, өзү окуган китептерди бизге жөнөтүп, аябай пайдасын берген. Ошол эженин айтышы менен окуй баштадык биз денкликке. Ошол эжеге чалып, көп бизде бир кыйынчылык болгондо чалып кеңешип турат элек. Ушинтип виза алганы барсак, 2 жолу бербей койду эжеге. Кантип өзүм эмне кылайлы десек, силер дейт баягы Минобразованиясы деп коет, эми ЙОК деп коет түркчө. Ошо ЙОКко барып, дипломдорду берген элек. Ошо диплом бергениңерди дейт, копиясын чыгарып дейт, силерге бир номер берет дейт. Ошо номерди чыгарып, заявленияны жазып, компьютерде дейт, мындай грамотно жазып барсаңар, алар түшүнөт, берет деди. Үчүнчүсүнөн ошентип дипломдорду чыгарып барып, Минобразованиясына чыгарып, копиясын кылып, заявлениясын жазып, биз келген максатыбызды түшүндүрүп, биз атайын келдик. Ошо түркчөбүз деле аябай жок, түркчө деле тилди билбейбиз. Ошо Турцияда калып, ошо тилибизди дагы келиш эмтип өздөштүрүп, бул жакта окуганыбыз бизге ыңгайлуу болуп атат, Кыргызстанда жакшы даярдана албайбыз деп, ошентип заявленияны аябай сонун жаздык, арызды. Ошону окуп, дипломдорду калап, болуптур силерге бир 6 ай узатайын анда дегенде аябай сүйүнгөнбүз. Ушунчалык жүрөгүбүздөн сүйүнүп, деп Турция аябай жаккан эмне дегенде, элдери, кылган мамилелери аябай жардамга, кыйналып калсаң аябай жардам беришет. Ошентип берген аябай сүйүнгөнбүз. Жаңы бирдекени туз экзаменден өткөндөй эле сүйүнгөнбүз. Азыр 6 ай дагы кийин алдыңыздар. 6 ай дагы узатты, анан да экзаменге даярдана баштадык. Ошондо 1 жылга жакын убакыт Турцияда болуп калыпсыңыздар. 1 жылга жакын ошол убактарда. Негизи алганда 2,5 жыл дедиңиз. Бул убакта сиздер бул жерде иштедиңиздерби, же акчаны үйдөгүлөр жөнөтүп аттыбы? Ал жагы кандай болот? Ал жагы Кыргызстандан үчөөбүз ошо калганда Кудайым Алла Таала ыраазы болсун ата-энебизден. Ата-энебиз ар дайым ошо бизге жашашка жете турганчалык акча жөнөтүп турду ар айда. Ошо ар айда акча келет эле. Квартирага берет эле, калганын алып, продукт алып эле, только ушу үйдө эле отуруп окулганбыз. Күндө эң аз бир 7 саат окуйт элек, эң аз дейли. Кээ бирде 10 саат деле окуйт элек, 9 саат иштебейт элек.
Ошо Чыңгыз деген досубуз бир аз жумуш иштеп карап жүрдү. Кээ бирде бир ресторан нелерди иштеп калат эле. Ал жумуштан келгенде бир тамак бирдеке алып келсе, ошо ата энебиз келгенде аны күтүп тосулат, сүйүнүп тамак алып келатат бизге деп. Биз Иманалы экөөбүз түркчөбүз анчалык жакшы эмес эле, ошого биз кыйналат элек. Мисалы үчүн 7 саат 8 саат окуганда кечки 4-5ке чейин окуп, 6-1 саат эшикке чыгып, Турцияда ушундай охранниктер көп жүрөт эшиктечи, паркты карайт, ал жакты карайт, ошо парктарга барып, ошо охранниктер менен сүйлөшөт элек, түркчөбүздү дагы өздөштүрөлү деп. Алар биз менен сүйлөшкөн сайын күлөт эле, эмне атасыңар деп биз эптеп тантырап түшүндүрөт элек бир нелерибизди. Анан эң жакшы ошо китеп түркчө окуй берип келиштирдик го деп ойлойм. Ошентип бир жыл анан экзаменге кире албай калганбыз. Биздин документ биринчи келгенде, азыркы убакта мисалы үчүн дипломду берип туруп эле экзаменге кире берсе болот. Биздин убакыт келгенде 2013-жылы документтерди бергенбиз. Ответи 6 ай, 7 ай, бириники мисалы үчүн 1 жылда келет эле, ар кимдики ар кандай убакта келет эле. Биз 1 жылдан кийин экзаменге кирерде барганыбызда документиңер жок, экзаменге кире албайсыңар деп койгон. Ошентип дагы бир жарым жылга узаган, 1,5 жылда экзаменге кирдик. Экзаменге киргенде жеңил болду, сразу эле өтүп кеттиңиздерби? Жок, экзаменге мен үчөөбүз кирдик. Үчөөбүз киргенде арабыздан ошо Иманалы деген досубуз өттү. Ошол өткөндө эле бизге аябай пайда, мотивация болду. Арабызда бирөө өтсө, значит биз өтө алабыз, кыла алабыз дедик. Келгенде биринчи ошо Тустайм, Тусем, Туздата деген курстар бар Анкарада. Ошо барып атайын ошо деңклик үчүн, туз үчүн даярдайт. Барып сурап көрдүк, бир аз каражаты аябай эмне эле, бизге туура келбей, анан ушу үйдө эле даярдана турган болдук. Ошо мен биринчи экзаменге киргенде өтпөй калгам. Өтпөй калып, бир аз настроение түшүп ушундай болгондо, ошон үчүн аябай ыраазымын, үйдөгүлөр аябай поддержка берип, эчтеке болбойт, өтөсүн, ушунчалык мээнет кылып атасың, аракет кылып атасың деп жардам берип турду. Буюрса кийинкилеринен өтүп баштадык. Биринчисинен кирип өтпөй калгандан кийин мен бир англисче экзаменине да даярдандык. EDS деген бар эле, Алмалда азыр тып тил деп коет. Тып тил деген экзамен ошол убакта жок эле, EDS деп бар эле, ябанчы дил сынабы. Ушинтип тустан өтүш үчүн ал EDS-ден дагы өтүшүң керек да, ординатурага өтүш үчүн. Андан кирип дагы өтпөй калгам. Ушинтип биринчи жылдарыбыз аябай мен үчүн ушундай аябай стресс болуп өткөндөн кийин окуй берип артка кайтпадык, мындай продолжение кылабыз деп өттүк. 1,5 жылдан кийин ошо деңктен өткөм. Анан английскийден өттүм. Англис тилди билет элеңиз уже? Англис тилчен уже EDS-га даярданган үчүн бир аз түшүнүктөр болуп калды. Бирок EDS деген аябай кыйын экзамен ал. Ар кандай вопростор, суроолор келет. Тып тил деген ушу только медицинадан болот эле вопростор. Ага дагы даярдандыңыз? Ага дагы анан деңктен өткөндөн кийин мына бир мотивация болду. Мага бир тоодон өткөндөй ачылдым, болду, уже мен кыла алат экенм дедим. Анан ТУСка даярданып, параллельно ТУСка мисалы үчүн күндө 7 саат окусам, 1 саат английскийге даярданат элем. Арабыздан бир бала бар эле. Ошого англисчеси аябай жакшы эле. Ошондон сурандым, мага ушинтип үйрөтүп тур. Мен сага күндө сөз жаттап келем деп, күндө 15-10 сөз жаттап келет элем. Анан ошо экзамендин пробный тесттери бар, тесттерин кылат элем, кайсыл жерлерим каттама оңдо дейт элем. Ошо көп жардам болду англисчеден. ТУСтан биринчи англискийге кирдим, англисчеден өттүм. Англисчеден өткөндөн кийин ТУСка кирдим. ТУСка кирип жакшы балл алып, сүйүнүп жүрүп, анан 4-үнчү экзамен ушу түркчө бар эле, ал оңой эле, уже түркчөбүз кыйын, уже жакшы болуп калды эле. Түркчөнү дагы өтүп, анан ошо Хатайды чечкем, көз. Мен көздү жакшы көргөн үчүн ошол маалда бизде чет мамлекеттик врачтарга уштап ординатура өтүш үчүн местолорду аз-аз ачып атты, азыр көбөйүп калды. Мисалы үчүн Тракия деген жерди ачты, анан Хатай деген жер, анан Йозгат деген жер ачты эле. Мен ушу Тракия менен Хатайды жазган элем. Ошо Хатай деген жер чыкты, ошо Түркиянын Сирияга жакын жери, границасы менен. Ошол жак чыгып, ошол жактан 4 жыл ординатураны өттүм. Бул офисиңиз, сиздин кабинетиңиз, мындайча айтканда. Сиздин жумуш графигиңиз кандай? Жумуш эртемен 9-дан 6-га чейин, 5:30-га чейин рандеву деп коет, өчүрүп алсак болот. Суббота күндөрү дагы 4-кө чейин. Эртемен 9-дан 4-кө чейин.
ушул жерде отурам. Ушул жерим офисим. Офис дегенде обследование кылган. Операция күнүнө канча болот примерно? Операция ошо больной карап өзгөрө берет. Мисалы үчүн бир неделеде кээ бирде 4-5 операция кылабыз күндө бирден дейли. Кээ бирде вообще 2 жума больной жок болуп калат. Кээ бирде бир келгенде көп келет. Кээ бирде жумада 1 же 2 болот. Азыр мен бул жерде жаңы баштаган үчүн көп больнойлорду эле тааный элек. Мисалы үчүн башка кожолардыкы күндө 2ден 3дөн бар күндө. Рутина ар күнү бар. Меники 3 күндө 1 чыгат, же 1 жумада 1 чыгат. 6 ай болду бул жерге баштаганыма, жаңы баштадым Бурсада. Эми мага куштар кожо баксын деп мынтип интернеттен ала башташып уже көбөйө баштады дейт. Азыр көбөйө баштады. Кудай шүгүр жакшы. Burada ne iş yapıyorsunuz? İsmim Melis, Kuşlar Hoca'nın ve buradaki bölümün asistanıyım. İş konusunda çok detaylı, sevecen bir doktorumuzdur. Hastalarıyla yakından ilgilenir, asla göz ardı etmez. Kısa sürede hastanemizde çalışıyor ama çok fazla tercih edilen bir doktorumuz olmuştur artık. Buradan çıkan hastalar ondan çok memnun ve güler yüzle ayrılıyorlar. Bebekten tutun da yaşlara kadar her türlü hastaya detaylı bir şekilde bakıyor. Siz memnun musunuz Kuşlar Hoca? Ben çok memnunum. Ben çünkü çok şanslıyım. Öyle bir doktorun asistanı olduğum için. Gerçekten çok anlayışlı ve kibar bir doktorumuz. Сиздин окуяңыз аябай баягы көп адамдарга мотивация бере турган экен. Өзүңүз айтып бергениңиздей түркчө билбей келгенсиздер, англисче дагы бул жакта даярданыпсыздар. Анан экзаменде дагы кандай болот, бул жактан баарын көрүшүпсүздөр. Баягы мындайча айтканда нолдон баштап баарын өзүңүздөр эмгегиңиздер менен келипсиздер да. Эми ординатура убагына көңүл бурсак, Хатay шаарына көз доктору ординатура өттүңүз, Ал жакта барганда кандай болду? Ординатура Кыргызстан менен Турциядан айырмалары эмнеде? Сиз ал жакта көрдүңүз да, Кыргызстанды дагы билесиз. Бул жерде Кыргызстан менен Турциянын айырмасы ординатурадан жыл убакыт ачысынан мисалы үчүн бизде ординатуралар 2 жыл же 3 жыл болсо, Турцияда эң азы 4 жыл, анан 6 жылга өзгөрүлөт. Кааласаң өзүң деле мисалы үчүн мен 4 жыл бүткөндө кааласаң узатсак болот, дагы бир 6 ай узатайлы, дагы үрөн жакшылап. Же 4 жыл жетет десең жетет деди. Кааласаңыз да 1 жылга чейин узатсаң болот. Ал өзүңө байланыштуу. Анан 3 мал тамак берет больницада сага, бекерге. Анан дежурствого турсаң, дежурствосунун акчасын чыгарып берет. Анан иностранецтерге деп, чет элдиктер врачтарга деп биринчи 1300 лира берет, айлык чыгарып берет. Анан ар жылы көбөйтөт. Демек, бул жакта айлык сыяктуу ординатурада айлык сага берет. Мисалы үчүн ал жашоого жетеби? Жашоого жетип, даже ашып калып атты. Ашып деле калат жашооңо. Эмнеге байланыштуу, мисалы жашаган жериңе, Стамбул, Анкара, Измирлер бир аз кымбат тушар. Хатay четинде болгон үчүн үйлөр деле арзан, жер нелер дагы арзан болгон үчүн жетип ашып калат, жашооңо деле жетет. Бул биз биринчи келгенде жок эле бул система. Биз келгенде жаңы чыгып 2013-14-тө чыкты. Андан мурунку врачтар мисалы үчүн айлык албай, дежурство албай жашаган экен. Не кылбай. Азыр жакшы баарын алды. Ошондо дежурстволорду кошкондо, айлыкты кошкондо примерно канча сумма болуп калат? Мен 4000 лирадай болуп калат эле да. Мен 4000 лира болсо доллар болгондо эми ошо малдар мисалы үчүн биринчи баштаганда доллар 3.60 эле. Ошондо ошо 1000 долларга жакын, кандай десем, 800 доллардай айлык болуп атты да. 800 доллар. Больнойлор биринчи бул жактан регистрация болот, анан бул жерге келип глазной давлениясын өлчөйт. Анан бул жерде эко көзүндөгү степендерди өлчөйт. Дережеси канча, миоп, гиперметроп, астигмат барбы? Анан давлениясын өлчөйт бул жерде. Андан кийин бизге жөнөтүшөт. Бизге ошо кагазда келет. Давлениясы мынча, көзүндөгү миоп, гиперметроптор мынча деп келет. Ошого караган биз обследование кылабыз. Görme alanı da koydum onu. Türkçe поле зренияны, периферическое поле зренияны ушул жерде көрсөтөт. Глаукомдордо периферическое выпадение болот, периферическое поле көрмө аланы бозулат. Ушул жерде бул фильм. Аргон лазер деп коебуз. Диабет больнойлордо,
же, например, сетчаткада бир жыртык көргөнүбүздө ошол жерде мынтип лазер дейбиз. Диабеттерде көзүндө исхемия болот, ошо каның ошо диабет больнойлорго дагы лазер кылабыз. Аргон лазер дегенибиз ушул. Анан бул жерде як лазер деп коебуз. Мисалы үчүн катарак операция кылгандан кийин ошо көздүн ичине таккан хрусталийбиз, интраокулярный линзалар мынтип агарып калат да. Ошону ачыш үчүн ушу як лазер кылабыз. Же болбосо көз давлениясы закрытоугольный жабылып калганда ошону иридотомия деп коет. Ошол жерде иристи ушул жерден як лазер менен ачабыз. Айлык анда бул жакта ординаторлор такыр ойлонбойт экен. Ачка каламбы, көчөдө каламбы деп. Баягы билим тарапка да көбүрөөк басым жасаган мүмкүнчүлүктөр болот экен да. Болот, ооба. Ошол тараптан именно клиника жагынан алганда Кыргызстан менен айырмалар кандай болот? Мисалы бизде ординатуралар 2 жыл билесиз. 2 жылда хирургиялар 3 жыл болушу мүмкүн. Бирок ординатурадан кийин дагы окушат да. Окушат. Бул жерде мисалы ординатураны кандай өтүшөт? 1-жылы, 2-жылы, анан бүткөндө уже кадимкидей доктор болуп иштеп башташабы? Ооба, бул жерде 4 жыл. Анан ар бир бөлүмдөр бар. Мисалы үчүн башка бөлүмдөрдү мен билбейм. Мисалы үчүн бизде көздө шашлык деп коет, косоглазия бир бөлүмү бар, глауком, анан ретина деген сетчатка, ошондой бөлүмдөр болот. 1-жыл баштаганда бир 3 ай отделенияга коет сени. Отделенияда бир көнсүн, медсестралар менен таанышсын, больнойлорду кантип контролдоп эмне кылат, ошону 3 айдан кийин поликлиникага берет. Бир жылга чейин поликлиникада больнойлорду карап, очки жазып, лечениясын кылып бир жылга чейин болосун. Анан 1 жылдан кийин 1 айда бир операционныйга чыгара баштайт. Ушундай системасы бар. Анан операционныйга чыгып биринчи ошо көз врачтар главный бизде ошо катаракт деген операциянын акыркы метод фако деп коет. Факоэмульсификация катаракты. Ошону үйрөнүп чыгыш керек. Любой жерге барба, сага үйрөтөт аны Турцияда дейм да. Үйрөтүп ошону үйрөнүп чыгышың керек. Ошентип анан 1-жылдан кийин 1 ай чыкканыңда сага биринчи көздү кантип тазалайт, стерилизация кандай кылат. Биринчи бир скальпель эмне десек болот. Ошо менен бир көзгө сайып көр дейт, көр дейт. Биринчи ошо менен болду, токто дейт, мен өтөм дейт. Андан кийин анан мынтип этапына бере баштайт, үйрөтүп, акырына ушинтип бир 2 жылдан өткөндөн кийин, уже сен көздөрү жетип, түшүнүп калгандан кийин уже операцияны сага бере баштайт. Если сен жакшы кылып өзүңө көрсөтсөң, хожа деп коет бул жерде, учителдериң, сен агайларың сага ишенип, болду, мисалы үчүн Нурсей жакшы кылып калды, уже ишендик, болдук десек, уже өздөрү келбей эле Нурсей сен операцияны кыла бер, бир проблема чыкса, осложнение болсо бизге чал деп коет, уже анын өзүң кыла бересиң, уже 3-жылда уже өзүң как врачтай, мисалы үчүн поликлиникада больной карайсың, сиздин катарактыңыз бар, операция болушуңуз керек дейт. Анан барып туруп ошо хожаңа көрсөтөсүң, мен ушу операцияны мен показаниясын койдум, катарактасы бар. Операция кылсам болобу десе, ал карап туруп, если сен кыла ала турган болсоң, макул кыла бер дейт. Анан ошол хожанын атына жазасың да, өзүңдүн атыңа жазбайсың, ошонун атына, мисалы үчүн Вейсел деген хожанын атына жазып туруп, анан эртеси күнү операция кыла бересиң. Уже акыркы жылдары уже сага ишенип калса, бере баштайт. Бакты карады, сен дагы эле кыла албай атасың, дагы эле мынтип күтүшөт. Сен жакшы үйрөнгөнгө чейин. Акыркы жылда мага бере баштады. Уже сен жакшы кыла баштасаң, сенден кийинки келген жаш офтальмологторго куштар сен ошолор менен кир, алардын эми доцент болот, иштери көп болот, бир статья жазып аткан болот, больнойлору болот, операцияга келе албайт. Же алар только өзел деп коет, частный больнойлор акча берсе эле кылышат, башка эмнелерге киргиси келбейт, мисалы силер кылгыла аябай чарчап калат. Куштар сен кылдыра аласың ушу жаш врачты дейт, кылдыра алам десең, сага деле калтырып коет, например, бирге кыла бересиң. Бирдек болсо чакыра коебуз. Ошентип, мисалы үчүн 4 жыл бүткөндө Турцияда главный ошо катаракта деген фако операцияны кылып чыгасың. Птеригиум деген бар, алар аны итак эле сага багышында ошондон башташат. Птеригиумду кылып чыгасыз. Мен Сирияга граница болгон үчүн, көп согуштар болгон үчүн көп больнойлор келет эле. Перфорацион, көзү жарып, көзүнүн ичине осколка кирген, бомба жарылып, ушуларды көп операция кылдым мен. Ошо перфорацион көп кылдым. Катаракта кылып, Кыргызстанда билбейм, мен ординатура өтпөгөн үчүн Кыргызстанда 2 жылда кандай эмнелерди үйрөнүп чыгат офтальмологдор да, башка бөлүмдөрдө го билбейм.
катаракт операцияны үрөтүшү кандай кылат же кандай метод менен кылат, туннельный метод бар, туннель менен склерадан кесип кылат же ошо менен кылышабы, факон үйрөнүп чыгабы. Анан биздин бөлүмдө анан ошентип 2 жылында уже операционного чыгып, анан поликлиникага кыласың, поликлиникага кылганда уже ретина деген эң кыйын бөлүмүбүз бар. Ретинада уже сен центр зренияда көрмө меркези деп коебуз. Ошол жерде сахарный диабетке байланыштуу көздөрүндө кровотечение, канамалар болот, көз ичине ийне сайышың керек болот. Жашына баалуу макуля деген көздүн центри бар. Ошол жерде дегенерация болот. Ошолорда ийне сайылыш керекпи, эмне кылыш керек такип, уже сен 2 жыл 3 жылда уже келишип калганыңдан кийин ошо бөлүмдөргө кое баштайсың, уже ретинаны карай баштайсың. Башка поликлиникаларды сенден кийин келгендер ошолорду кылат. Мынтип ортодон чыга албай калып, мында катаракты бар, же катарактан аз көрүп атабы, же ретинада бир бузулма бар, ошондон аз көрүп атабы деп ретинага жөнөтөт мага, например. Менде ретина бөлүмүндө OCT деген бир аппарат болот, окуляр коференц томография. Ал көздүн томографиясы. Көздө 10 катмар бар, табака бар, сетчаткада. Ошо жерлерде бир бозулма барбы, дегенерация барбы, жокпу, ошо OCT-де болот. Андан жакшы таба албай атабыз, бир ортодо калдым. Бунда ошо возрастная дегенерация барбы, же саронок, же бир башка бирдеке барбы деп анан көздүн деле ангиографиясы бар, ангиография кылабыз больнойлорго. Ангиография кылып, ошентип анан диагноз коюп, ошентип лечение кылабыз ретинадан. 3-жылдарда ошто көбүнчөсү ретина менен ошо операция кылып каласың. Поликлиниканы кээ бирде жетишпей атса, сенден суранат, поликлиника бир аз жардам беришип койчу деп. Жаңы келген офтальмологдор ошондо болот, мисалы сенден кийинки келгендер. Ошолорго барып жардам беришесиз. Главный мен анан Турциядан сертификат алганыңыз, сен уже катаракты кылып каласың. Ал жерде жазат, бул дейт тек башына бир büyük хастананы yönete билир. Я мындайча айтканда, бул өзү уже полноценный врач болду, офтальмолог, өзү бир болуп, бир чоң больницада любой бир жетектей алат, бир көз арканда бир оорулар менен келсин, жетектей алат деген ошону жазып, Минздрав кол коет. Ошондо эмнеге жетесиң туура. Дагы эле көп жерде айтып келем, ар нерсе адамдын өзүнөн зависит этет десең, канчалык аракет кыласың, ал жерде барып жалкоонуп жүрө берсең, ошентип эле чыгасың. Демек, Хатay шаары Турциянын границага жакын шаар. Границасы жагы түштүк жагында. Баткен сыяктуу жери. Алыс жер. Ооба. Демек, ал жактарда деле больницаларда оснащение бар. Турциянын мен ошонусу жакты, наоборот, ошо мамлекет ошондой экен, чоң шаар эле күчтүү. Периферия ошондой жерлерге көп ятырым деп коет түркчө, мында көп. Мисалы үчүн биздеги аппарат ZEISS деген микроскоп эле, операциядабызда центринде эң акыркы модель баягы хирургический оборудованияларды алат эле, ректор университет ошо больница алып берет сага, сен просто кыл, элге кызмат бер дейт да. Эң жаккан жери мага ошо Турциянын страховкасы. Мисалы үчүн больной келет, сенде катарак бар, операция болушуңуз керек дейсиң, бекерге бардыгы. Рецепт жазасың, капиллер алар дагы бекер. Сен больница заказ берип коесуң, бизге 300 интраокулярный линза бар, хрусталиктер керек, катарак операцияны тагабыз дейсиң, заказ берип койсоң, 2 жумада келип калат, уже толуп калат депоңдочу. Сен больнойго карап, сиздин катарактыңыз бар, 2 күндөн кийин операция кылабыз, саат 9-да келиң деп коесуң. Болду, келет больной. 9-да акча эч ойлонбойт, келет 9-да. Наоборот, чалып мен кеч калып калдым деп, наоборот бизге эмне кылып коет, бир 14-да келем дейт. Тамам, биз анын келишин күтөбүз, аны келип операция кылабыз. Бардыгы бекер. Даже операция бүткөндөн кийин бир осложнение болду, бирдеке болду, бир күн жаткызсаң деле бекер. 3 мал тамагы бар, больнойлорго. Бардыгы бекерге болуп, операция болуп кете берет. Эч акчасы менен эмнеси иши жок. Сенин дагы ишиң жок, сен операцияң мындай сложный экен, сен мынча акча алам, же сеники мындай экен деп эч сүйлөшпөйсүң больной менен. Бизде катарак бар, болосузбу, болбойсузбу? Жок, болбойм десе, анда 1 айдан кел дейсиң. Жок, болом десе, анда давай кылайлы, күн бересиң. Болот. Жок, мен бир күчтүү бир врач кылсын, ушу кылсын десе, доцент десе, ошо кожого айтасың. Ошо кожого кассасы бар, анда деле прямо колдон албайт больнойдон. Кассага барып, ушу доцент Весел кожого операция болом десе, 1000 лира бирдеке берет, операция бир ошо кожо кирет. Жок, мага кожо кылбасын, куштар кожо кылсын десе, мен алам дагы, мен кыла берем, бекерге бардыгы. Ошонусу жакты мага. Түрк жарандар үчүн. Түрк жарандар үчүн. Башка жарандарга мындай жок, анда аларга 3 эсе көп болот. Мисалы үчүн
1000 lira bolsa операциясы 3000 lira alат же 4000 lira alат больница. Башка жарандар үчүн. Бул жерде доктор тараптан ординаторлорго мындай коллега сыяктуу эле мамиле бар экен да. Ошонусу жакты мага. Ооба, мисалы үчүн хожа деп коебуз, бирок анан ошо бир жагы жакты, силер алыс жактан келипсиңер, атайын ошо бирдеке үйрөнүп кетейин деп аябай жакшы мамиле кылышат. Кыйналып калганыңда бирдеке ала албай калсаң, аппарат, бирдеке микроскоп, бир көздө мындай волк деп коебуз, өздөрү алып беришет, операциялар кылдырат. Мисалы 2 жылдан кийин сөзсүз операция кылдырышат, бош калбайт. Операция кылбасаң сен кылышың керек, үйрөнүшүң керек, кантип врач болосуң деп, наоборот урушат сени, болбойт деп. Кээ бирде көрсөтөт, муну кыла аласыңбы деп алып келип, кыла алам десең, болуптур сен кыл дейт, бирдеке болсо мага чакыр дейт, кылат. Сенин деле эмнеңе карайт да, мисалы сен барып деле суранышың керек, мен деле кылайын хожам депчи. Ал докторлор тараптан ошондой мамиле экен. Түрк пациенттери кандай кабыл алышат сиздерди? Түрк пациенттер биринчи бир башкача карап жүрдү, мынтип чекек көз деп коет Турцияда, мындай көздү мындай Кытайдан келдиңизби, каяктысыз? Же кээ бирде мен Жапон доктору деп коет эле, Япониядан келген доктор деп. Биринчи көп келип сурайт, түркчө жакшы сүйлөйт экенсиз го сиз деп калат. Түркчө каерден үйрөндүңүз деп. Түркчө билеби деп сурайт экен, кээ бирде мен секретарлар бар, поликлиника болот, поликлиниканын дышына бир секретарь болот. Больнойлор биринчи кирип ошо регистрация болгон киришет да. Сурайт экен, мунун аты башкача го деп, Куштарбек бу кандай ат, ким бул? Түркчө билеби биз кирсек жалыбызбы, арызыбызды айта алабызбы деп көп сурайт экен да. Киргенден о деп сүйүнүп эмне болуп чыгып кетишет. Сиз бул жерде Анкарада жүргөндө кыргыз балдар менен жүрүп, Кыргызстанда эле деп атпайсызбы? Ал эми Хатайга барганда жалгыз болуп калдыңыз да. Түркчөдөн кыйналбадыңызбы? Түркчөдөн аябай кыйналдым. Ошо биринчи барып түштүм деп, арабтар көп экен, бир башкача жерге келип калгандай болдум. Анкара мындай келишкен жер эле. Бир 6 ай аябай кыйналдым. Түркчөм деле аябай орточо сүйлөшө алат элем, полностью билбейт элем да. Түркчөдөн да бир аз кыйналдым. Анан дежурстволордо биринчи дежурствомду эстейм. Келип бир больной келди, менин көзүмө тел батты деди да, тел батты деди эле, мен мынтип туруп калдым, эми тел деген эмне биринчи жолу уктум. Анан обезболивающий бир капля бар, ошондон койдум да, азыр көзүңүз бир аз оорусу азалсын деп, мен азыр келем, бир 5-15 секунд күтүш керек муну деп чыгып, бир Осмон деген досум бар, ошо бизде бул жака келгенибизге себеп болгон, ошого чалып, тел деген эмне деп кечинде чалып сурайт элем, эмне болду, зым болот, зым келиптир. Бартур ушундай келди деп ошентет элем. Кээ бирде хожалар мага куштар спанж кетир же батикон кетир дейт эле. Эми биз жакта йод эмне деп көрүнүп калабыз да, анан батикон эмне экен деп чыгып, секретарлерден сурайт элем, жакшы эле, жөнөкөй кыздар болот эле, батикон деген эмне мага айтчы, же спанж деген алар көрсөтөт эле. Ошолорду алып келип жүрдүм. Анан эң кызыктуусу уже жүрүп түркчөмдө кыйла өздөштүрүп алдым. Бир 3 ай өткөндөн кийин анан столовойго чыгып тамак жеп атат элек. 5-6 ошо коллегалар менен. Менден чоң бир эже бар эле. Ошо тамак жеп атканда сурап калды, Куштар дейт, Хатайы насыл булдуң деди да. Насыл булдуң дегенде кыргызчасы Хатайды сен кандай табып келдиң дегенде мен түшүндүм. Кандай табып келдиң деп анан ойлонуп турдум. Мен 3 айдан бери жүрөм Хатайда дейм. Эми сурап атабы же башында эмне сурап атат деп бир аз бир 5-6 секунд турдум. Анан түшүндүргөнгө аракет кылдым. Ошентип Анкара автовокзалга бардым, автобуска отурдум, анан Хатайга келдим дедим. Ошентип атканда эле бир экөө мынтип кызара баштады, мынтип мени карап. Анан эмнеге отурдум, автобуска отурдуп, түшүп, маршрутка отурдум дегенден бирөө бакырып, кыйкырып күлүп берди. Ал сөз буквально которгондо кантип табып келдиң болуп калат. Кандай табып келдиң болуп калат. Манизи кандай экен деген. Кандай экен мен неге сурап атат буну деп туруп калдым. Биринчи анан чыкканда түшүндүрүш берди. Ушундай болот, Хатай насыл булдуң дегенди. Ошо кызыктуу күнүм болгон. Азырга чейин эстейм. Кече жакында Инстаграмда бир сертификат бөлүштүңүз. Трос деген. Эмне деген сертификат? Ал ТЖОТ деп коет түркчө. Türkiye Cumhuriyet Oftalmoloji Derneği, Türkiye Yazışnay Oftalmologический сообщество деп коет.
Ошол жерде Азербайжан, Кыргызстан, Түркия, Кипр, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан ошо полный СНГ түркчө сүйлөшкөн мамлекеттердин бир коому. Ошол жерде 2 айда бир, 3 айда бир ушинтип бир конференциялар болуп турат. Азыр мурун жылда бир биринчи Кыргызстанда болгон Ысык көлдө, кийин Ошто болду, Азербайжанда болгон, Ташкентте 2018 болду. Жылда бир кылып турабыз ошондой. Ошо ар мамлекеттен бир шаар чечебиз. Кыргызстан, Өзбекстан болот. Ошол жерге барып бир өзүң башыңан өткөн бир операция бирдекени сунум кылып айтып бересиң. Азыр эми карантинге байланыштуу Zoom неси менен кылдык, вебинар болду. Мен ошол жерде азыр жаңы метод операция бар, GAT деген. Глауком көз давлениясы болгон больнойлорго кылынат жаңы метод. Конжуктива деп коебуз, склера деп коебуз. Ошолорду кеспей туруп эле көздүн ичинде микроинвазивный бир операция, GAT деп, гонioskopия, assisted transluminal trabeculotomy деп коет. Жакшы эффекттерин көрүп атабыз. Мен бул жака келгенде билдим, аны мурун билбейт элем, угуп жүрөт элек, бирок кылган эмеспиз. Бул жакта кылдык, мисалы 35-40 давлениясы болгон көздөрдү операциядан кийин 10го чейин түшүп атат. Жакшы сонуч, кандай жакшы результат алып атабыз. Ошону дагы үйрөнүп атам. Жакшы болуп атат. Ошону кылганыма бир мен Zoom'да пайлаштым, Россиядагылар дагы көрдү. Ошого бир сертификат берди. Жакшы бир сонун бир эмне болуп берди. Сиз айтып атпайсызбы, бул жаңы метод бир операция деп. Буларды мен түшүнүшүмчө Кыргызстанда пока жасабайт. Мен билишимче жок, ооба. Кыргызстанда жок. Турцияда деле жаңы чыгып атат. Бул өзү мурунтан деле бар. 2014-тө мынтип сунуштур Америкада. Анан азыр Турцияда деле жаңы боло баштады. Микроинвазивныйдын глаукомдун операциялардын түрлөрү бар да. Ошо GAT деп коет, же инстент деп коет. Мында бир канал калтырып коет. Лазерлери бар. Бул ошонун бир түрү. GAT деп Түркияда эми колдоно башталды, көп жерлерге чыга баштады. Ошо бул жерде Яшар деген бир кожо бар эле, доцент. Ошо келип ошо баштап, ошондон бери кылынып атат бул биздин центрде. Мен бул суроону неге берип атам? Бул жерде, бул больницада мисалы көп эле жасалган операциялар Кыргызстанда же жасалбайт, же аз адам жасайт. Аз адам жасайт. Кыргызстандык пациенттер ошондой оору болсо чет мамлекетке чыгышат, же баягы чет мамлекеттен келген докторлорду күтүшөт. Сиз азыркы учурда бул жерде жасай алган операцияны ошол эле Кыргызстанга барып жасай аласызбы? Же андай бир бюрократиясы барбы, сертификаттар керекпи? Аларды бүштүп сүйлөшүп бир больница менен соглашение кылып, если мисалы үчүн мен бир жыл мурун бир лор врач досубуз бар эле Нурсултан деген, ошол өзүм бир доцент хожасын ошо агайына алып барып, ошо лорго байланыштуу ооруларды операциясын кылып келди да. Ошо бир частный больница менен соглашение кылып, башында мен кыла турган операциялар да бар. Мен кыла албагандарымы, если ушундай бир больница чыкса, соглашение кылсак, ошо хожалары менен бирге барып кылып кайтып келсек болот. Негизи мисалы бир пациент Турцияга келиши, жасашы, операциясы кымбат, билесиз. Кымбат, туура. Сиз барсаңыз, балким алар үчүн арзан. Арзан. Бул маселеге мисалы бизде больницанын жетекчилери көрсө ачыксызбы? Соглашение түзүп, Кыргызстанга келип операция жасаганы кандай карайсыз? Ушундай бир сунуштар келсе, Кыргызстан эл үчүн ар дайым даярбыз да жардам бергени. Мен даже хожаларды бул жерден табып, мисалы үчүн больнойлорду топтоп койсо, ошо кылынбай турган, же кылынса постоп контролдору кыйын боло турган эмнелер болсо, биз барып операцияларын кылып келгени даярбыз, ачыкмын. Ординатура сиз өзүңүз айтып бергендей көп эле нерсени үйрөнүп жүрсүз. Анан сиз 4 жылдан кийин уже бүтө берем деп чечтиңиз. Мен 4-жылы сураштык куштар дагы узатасыңбы деп. Анан бул жерден дагы айырмасы кандай? Мен менен эле иштеген, мен менен эле бирдей иштеген, бирдей жүргөн, мен түрк жарандык коллегаларым менден 2 эсе 3 эсе көп айлык алышат да. Баягы мисалы дежурствасы бирдей, бирок айлыктары 10 000 лира. Мен мисалы 4 000 лира айлык алсам, мисалы $800, алар $2,500 алат эле да. Айлыгы көп, бирок бирдей иштейбиз. Кээ бирде мен алардан да көп иш кылам. Ошого бирок ординатураны бүтүп, сертификатын алып бир частный больницада иштесеңиз, аны карабайт экен да, сен башка жарансыңбы, чет мамлекеттен келдиңби, бул жактан келдиң, бирок сертификат Турциядан алганың үчүн
айлыктары бирдей экен, частныйда дагы бир жерге Кийинки кирсин, жумушта. кийинки жумушта. Ошон үчүн мен эртерээк бүтүрүп уже көзүм деле жетип калды, катарак операцияны кылып калдым. Витректомия деген операция бар, көздүн эң чоң операциясы. Ошондон экөөнү кылдым. Бир ошо диабет, сахар диабет болуп көзү канап толуп калды эле, ошону кылдым. Дагы бир башка операция бар эле, анда деле канамасы бар эле, ошону экөөнү кылып чыктым. Ал өтө мынтип көп беришпейт. Мен суранып жүрүп алып бир кылайын, ушуга кызыгып атам. Биздин Кыргызстанда ошо витректомия деген операцияны кылганыбыз кыргызстандык бир врачтар эм бар. Бирок азыраак экен, ошону үйрөнөйүн деп кожолорго эптеп суранып жүрүп кылдырдым. Көбүнчө бербейт экен. Катаракты уже акыркы жылдарымы, уже 3 ай 4 ай калганда уже кожолор операцияга вообще чыкпайт эле, мага берет эле. Анан өзүм кичинекай офтальмологторго мен үйрөтө баштадым. Мага бере баштады, ишене баштады. Түндөсү, мүндөсү кандай берип бирдеке чыкса мага чалышат эле, куштар бар. Кожолор алыс жашайт эле. Мен үйүм жакын эле. Мен барып карап коет элем. Ошого мен узатпай эле, аябай каалашты мени. Каал. Больницаны көбү таанып калган. Мен көбүнчөсү больницада үйдө өзүм эле жашайт элем. Көбүнчөсү иш бүткөндөн кийин эле больницада отуруп, Турцияда тез деген бар, ординатура бүтөөрдө бир тема жазып, өзүң табып, ошону статья жазып, международный уровеньде чыга тургандай кылып жазышың керек да. Ошону жактагандан өзүңдүн кожолорун көрөт, башка университеттерге жөнөт, алар болду, сонун бир Дипломная защита болуп, ошону кылыш үчүн экинчи жылымдан кийин ошону окууга баштадым. Мисалы, кечинде 5тен кийин калат элем, түндөсү 10го чейин. Больницада эч ким жок. Өзүм китеп окуйт элем, ошону жазат элем. Түндөсү ушу больницада иштеген персонелдердин жакындары келип калганда аларды карап коет элем. Баардыгы эле ушу мага алып келе берет эле, ата-энесин, бирөөлөрүн. Ошо кетиргиси келбеди көп, калбайсызбы дагы, узатпайсызбы деп. Бирок ушу шартка байланыштуу мен ушу убагында эле бүтүрөйүн дедим. Бүтүргөндөн кийин жумуш издемей этап келет, кандай таптыңыз? Кыйналдыңызбы, көп издедиңизби? Негизи эле чет мамлекеттиктерге бул жакта кандай өзгөчөлүк барбы жумуш издөөдө? Чет мамлекеттерде бизде ошо офтальмологтордон Түркияда ТОТ деп коет, Turkey Ophthalmology Derneği деп. Ошо бизде мен ушул жерде регистрация болгом. Ушул жерде коомубуз бар. Ошол коомдо ар жылы Анталияда международный ошо конференциялар болуп турат. Ошол жерде конференцияда чыккан видеолорду ошол коомго жүктөп турат. Ошол жерден деле көп билги алып, өзүңүн деле келиштирсең, мындай өнүктүрсөңүз болот да. Ошол жерден анан бир неси бар, жарыялар деген жери. Ал жарыяларда ошо бирөөсү, мисалы, мен офтальмолог врач карап атам деп ошол жерге жазышып турат. Же бирөө мен бир аппарат сатып атам, фако аппаратын. Бирөө ушу больницага ушундай бир врач керек болуп атат деп, Турциянын баардык жагынан ошол жерге жазып турат. Мисалы үчүн Анкарага врач керек, Лиф хоспиталга дейт. Бирөө жазат, Бурсада ушу Османгази көзгө бир врач керек. Ушу биздин больницада ушундай лазерлер кылынат, ушундай кылса болот. Кээ бир жерлердин айлыгын жазып коет. Бир Стамбулга жазат. Эң көп Стамбулда жумуш жазышат. Бизге керек деп. Анан ар жума сайын чыгарып турат ушинтип. Жаңыланып. Аданада, Анкарада, ар жерде бар. Мен ошол жерден карап, өзүңө жакканын бирөөсүн тамдайсың, өзүңө жашооңо уйгун келген кайсыл жер. Мен карабадым, Турциянын кайсыл жери чыкса, мага главный коллегаларым жакшы болсо, жакшы мынтип ортам деп коет, ошо коллегаларым жакшы болсо, анан өзүмүн дагы эме 4 жыл жетпейт экен, чынын айтсам. Катаракт үйрөнүп чыгасың, билим бүтпөйт дейт го, өлгүчө дагы врачтар ушундай го, жаңыланып турушубуз керек. Ошого мен бул жер ошо кайсыл жерлерде лазер кылынат, витректомия деген операция кылынат, ошол жерлерди көп карадым. Эч бир чет өлкөлүк деп бөлбөйт го деп ойлойм. Наоборот, чет өлкөлүктөрдө алгысы келет экен, булар жакшы иштейт, көп кээ бирки жерлерде аз айлык берип туруп көп иштетишет экен. Чет мамлекеттерде карабайт экен. Менимче жакшы эле жумуш, көп жерлер бар эле, тамдасаң болот, мынтип айырмачылык жок уже. Неге сен уже как түрктөрдөй сертификаттуу болуп калдың, Түркиядан системасынан көндүң, билдиң, бир кыйынчылык болбойт го деп ойлойм. Ар кайсы бир кесиптен, хирург болсун, башкасы болсун. Наоборот, көп иш болгон үчүн кайсынысын чечсем экен, кайсы жака барсам экен деп мен эмне болуп калдым. Анан не только офтальмология Турцияда көп больница болгон үчүн башка кесиптеги врачтар деле бир кыйынчылык болот деп ойлобойм.
аябай больница көп болгон үчүн врачтарга аябай муктаж Турция. Ошондой деп ойлойм, жакшы эле таап алат го жумуш. Şunu sorabilir miyim? Kısaca Osman Gazi Göz Hastanesi'nde bir bilgi verebilir misiniz? Osman Gazi Göz Hastanesi göz sorunlarında en son teknolojiyi en iyi ekiple bir araya getirmek için kurulmuş bir yer. Bunun da sonucunu hepimiz görüyoruz. Çok sayıda göz doktorumuz, belli konularla özelleşmiş göz doktorlarımız beraberce hastalarımızın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Öne çıktığımız bölümler özellikle refraktif cerrahi yani miyop, astigmat, hipermetrop gibi sorunların düzeltilmesi, katarak cerrahisi, akıllı mercek. Bunlar da hem bizim yıllardır olan tecrübemiz hem de yeni yaptığımız teknoloji yatırımıyla gereken her türlü tedavileri hastalarımıza uyguluyoruz. Bunun dışında retina dekolmanı gibi, göz tansiyonunda GAT gibi çok sayıda uyguladığımız, çok güzel sonuçlarda uyguladığımız yöntemlerimiz de var. Hem hasta memnuniyeti hem de doktorların memnuniyeti için bir araya gelmiş, güzel yatırımlar yapmış, biraz da büyümeyi hedefleyen bir kurumuz. Aramıza Kuşlar Bey'in katılmasıyla bize gerçekten hem teknolojik açıdan destek oluyor, hem bilgi açısından destek oluyor, hem de hastalar ilişkileri açısından da gerçekten keyifle beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Daha çok daha güzel günler göreceğine eminim Türkiye'de. Жумушка кирип атканда шарттарды сүйлөшөсүздөр да. Ооба. Аз көрүүчүлөргө да кызыктуу болсо керек. Кандай шарттар жана айлыктар да сүйлөшүлөт ал жерде? Айлыктар кандай, канчадан башталат? Gelip men ошо көп жерлерде айландым, көрдүм. Кээ бирки жерлер айлыкты көп деле айтышты, көп бизге кел, бизди иште деп. Мен келгеним, мен ошо Стамбулду, Анкараны карадым, ошо Бурсанын ушул жерде мен чакырышты бир күнү кел, сүйлөшөлү, көрүшөйүн, сизди деле көрөйүн деди. Ошо келдим, больницаны көрдүм, операцияларына кирдирди. Бул жердин чечкенимин себеби коллегаларым жакты мага. Биринчи күнү келгенде эле аябай сонун тосушуп алды. Жүздөрү күлүп, жүзүндө мынтип жакшы мамиле кылышып, келсем иши бул жерде бардык лазер кылынат экен. Smile деген акыркы технология лазер чыккан азыр, Smile деп коет. Кичине бир кесип ошол жерден лазер кылат, ошол жерде бар экен. Мен өзү лазер дагы өздөштүрүп, анан витректомия деген операция кылайын деп. Витректомия деген операция деле болот экен бул жерде. Лазер дагы болот экен. Келдим, коллегалар аябай жакшы эле, жакшы маанайда тосуп алды, мага жакты. Плюс мен ал жерде только катарак көргөнүм, витректомия Италия кылат элем, билет элем. Эми билбейт мынтип бир-эки кылдым, бирок кандай кылынышы, кандай аны билет элем. Бирок лазер ич государственный мамлекеттик больницаларда болбойт да, лазер баягы кымбат болгон үчүн страховканы төлөбөйт. Көбүнчөсү частный больницаларда болот. Ошол лазерди көп көргөн маселем. Бирок ординатордо жүргөндө атайын частный больницаларга барып бир көрүп жүрдүм. Ошо лазер болгону жакты. Анан чечкеним себеби да бул жерде лазерди үйрөнөм. Витректомия мындайча айтканда баягы ординатора үйрөнгөнүм дагы уланат деп, дагы өзүмө дагы жакшыраак келиштирем деп. Сүйлөшкөндө айлык маселеси. Айлык маселесим болду, мындай болду. Мен 15.000 лира деп коет. Биз доллар менен көрсөтүп коебуз. Доллар 15.000 лира, аны фикс деп коет. Мага ар дайым беришет. Оклад. Ар дайым беришет. Плюс анын ичинде мага страховкам бекер болот. Аялым, балам бирдеке бекер. Налогторум өздөрү больница төлөп берет. Плюс ар бир кылган операцияман 25% мага беришет. Ошондон ар бир операциядан 25% кошуп берет. Оклад бар 15.000. Андан кийин бир сумма белгилеп койгон. Ошондон көбүрөөк киреше больницага алып келсеңиз, баягы премияларын дагы берет экен, премиясын деп коёлу. Премия кылып берет сага. Ал только операциядан келеби? Операциядан келет, лазерден келет. Анмо мисалы үчүн больной келди, томография, көз томография айттың, ангиография же лазер, прием андан дагы 25%. Ар бир пациенттен дагы 25%. Түшүнүктүү. Пациенттер бул жерде канча бир обследование баасы? Бир азырынча, если Турцияда страховка деп коет, сигорта, страховкасы болсо 130 лира, страховкасы болбосо 200 лира. Бул частный больницада. Частный больницага ушундай, ооба, 200 лира. Түшүнүктүү. Сиз айтып берген айлык үстүндө кошулган премиялар менен бул докторлор ичинде
жакшы элеби же төмөнкү айлыктардан болуп эсептелеби же ортодогу? Менимче ортодо деп ойлойм. Өтө деле чоң эмес, өтө деле немес, ортодо деп мен ушуга деле ыраазы болдум. Bundan başka деле больницалар бар эле. 18 dedi, biri 20 деген дагы болду. 20 дагы берем, 18. Билбейм мен багы адам эмнеси ар кандай го, сен иштейсиң, багы коллегаларың кандай жерде иштесең, сен дагы ошондой өзгөрө баштайсың, адам да ушундай го, кимдер менен көп жүрсөң, ошондой боло баштайсың. Мага ошо Bülent Köse деген кожабыз бар, азыр сиз деле интервью алдыңыз. Ошо кожанын мага болгон мамилеси, ошо күлүп тосуп алганы, маанайлуу мүнөзү, көп нерселерди айтканы мага жакты. Анан келгенде ошо Саид кожа бар, Илкер кожалар бар, Яшар кожа бар эле ошол малда. Ошо жакты, анан системасы жакты. Бул келгенде эле секретарлер тосуп алат. Ар биринин өзүнүн өзү иши бар. Башка мындай система отурганда, башка жерлерде бир аз аралаш да. Ошо системасы аябай жакты. Бир секретарь только операция менен карайт, бирөөсү только рецепт жазат, бирөөсү башка нерсе. Ар биринин иши бар, медсестралар деле бар. Бир 22 персонел бар бул жерде. 22. Анан ошо Bülent кожа жакты, коллегалар жаккан үчүн ошо айлыгым ошондой болсо деле мага дедим. Негизи плюс поток пациентов деп коет го, көппү бул жерде? Көп, 20 жылдык больница экен, көбүнчөсү келет. Азырынча көп, азыр орозо болгон үчүн, карантин болгон үчүн бир аз. Бирок мында салыштырып келгенде күнүнө эң аз бир 20 больной карайм да, эң аз. Арада бир көп болгондо 50ге чыкканда деле болду. Бирок стандарт орточо бир 20-30 карайм. 20 пациент карайм. Көп страховка менен келди. Страховка менен келди, ошентип карайм. Эсептеп аласыңар примерно канча болот. Ошентип карап, анан бул жерде аксакалы түрктөр деп коет экен. Казакстан, Кыргызстан бизде деле түрк айылдары бар. Ошол жерлер, ошолар келип жашап калып туруп Бурсага көп келишет экен. Азыр ошо больнойлорум көбөйүп атат, орусча билет экен. Анан сиз Кыргызстандан келдиңиз деп ошолор көбөйө баштады. Şimdi Kuşlar Hoca hakkında bazı soruları soracağım. Kendisi nasıl birisi doktor olarak profesyonelce değerlendirmenizde? Onun hakkında bir fikir paylaşabilir misiniz? Yani şöyle, bir defa çok karakter olarak iyi yetişmiş, düzgün karakterli, düzgün kişilikli birisi. Aslında sadece doktorlukta değil, birçok meslekte en önemli şey bu. En önemli kriter budur, karakter, kişinin karakteri. Onun dışında mesleki olarak değerlendirmek gerekirse genç yaşına rağmen çok bilgi birikimi olan, donanımı olan, isteği olan, azmi olan bir meslektaşım. İleride çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. Şu anda bile yaptıkları kendi yaşıtları da kıyaslandığında çok daha üst seviyede. Dediğim gibi bunu gitgide daha bu bilgi birikimine daha fazlasını katıp ileride çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Эми Кыргызстандын медицина тармагына өтөлү суроолорубуз. Кыргызстан менен Түркиянын медицина тармагында эң эле чоң айырма эмнеде? Эң эле чоң айырма мага эң чоң айырмасы эмне болду ошо? Элге болгон кызматы, страховкасы болгону жакты мага. Мисалы үчүн чоң онкологический оору болобу, жөнөкөй катарак болобу, аппендист болобу, эмне болсун түндө келеби, 3-тө келеби түндө, эртемен келеби, эч айырмасы жок. Больницага келсе, ошо операциясы ооруп, лечениясын алып, анан кетет да, ошонун үчүн баардыгы бекерге. Ошонусу мага аябай жакты. Анан азыр Турция аябай медицинасы күчөйүп атат. Даже Европадан келип алып кетишет экен. Лечениялар алыш үчүн келип кетишет. Ошонусу жакты. Анан медицинасы дагы жагынан ординатура убактысы. Мисалы үчүн бизде 2 жылда эме, бизде 2 же 3 жылда кандай үйрөнүп чыгышат эми билбейм, может үйрөнүп деле чыгышат. Бул жакта ошо 4 жыл, хирургдор болсо 5 жыл, даже 6 жылга чейин узатат. Анан ошо үйрөткөнү жакты да, баягы кожалар сага мынтип өтө бир низкий багындай ылдыйдагы адам катары көрбөй сага сен ушунчалык эмгектенипсиң. Турцияда ошонусу жакты, кайсыл жерге барба сен врачмын же кожамын, доктормун десең, адамдар 120%, 200% өзгөрөт да эмнеге?
бул чынында окуптур, урматсы аябай жакшы да. Кайерге маркетке киресиңби, магазинге бир кошунаң менен таанышып калдың. Биринчи минтип сүйлөшөт, эмне болуп иштейсиз дейт, мен ошо врачмын десең, врачсызбы деп ойлойм. Сразу өзгөрүшүп, жакшы сүйлөп, кандай деп. Менеге буларда өздөрү, например, мисалы дейин, 1 миллион студент университетке кирерде, экзаменге кирет экен, ошонун мен билишим боюнча 10 миң, ошо 1 миллиондон киргенден биринчи 10 миң баягы ичиндегилер гана университет медик боло алат экен да, калгандары кире албайт деп укканмын. Ошо аябай терилип, эйленип, медикке өткөндө эле чыдап окуганы бар, чыдабай кетип калганы бар экен. Полный медицинаны бүткөндөн кийин эң чоң бир кыйын экзамен бар, ошо ТУС деп. Ошо ТУСтан өткөндөр гана ординатурага өтүлөт, өтө албагандар баянтип семейный врач же четте мынтип ушинтип жүрүшө берет экен. Ошентип өтүп келген үчүн ошончо медицинасы күчтүү деп ойлойм. Ошол системаны бизге деле кирдирсек, билбейм, каражаттары кандай болот, эмнеси кандай болот, бул жерде чоң акча эмнеси деле бар, бирок ошол система мага аябай жакты Турцияда. 6-жылы бизде окуйбуз го, бул жерде 6-жылда окубайт, 5-курс бүткөндө 6-жылы как врачта иштетишет буларда. Кадимкиден университет, мисалы университет 5-курс бүттү, экзамендери бүттү, 6-жылда 2 ай скорыйда, 2 ай кардиологияда, 2 ай хирургияда, 2 ай педиатрия ротация болуп, как 6-курс бүткөндө как врачтай ар бир бөлүмдөн бир билгиси, билими болуп чыгат да. Бирөө сураса деле жооп бере тургандай болуп, андан кийин кааласа ошо өзүнүн айылына барып иштей берет, семейный өмүр бою кала берет, айлыгы деле жакшы, минимально 15 миң алат экен, минимально алды эле. 15 миң алып жашап жүрөт. Кааласа мен ошо офтальмолог болом же хирург болом десе экзаменге киришет. Ал экзамен деле дүйнөдө да уктум, дүйнөдө эң кыйын экзамендердин 10-15-ин ичинде экен бул ТУС деген экзамен, аябай кыйын экзамен. Ошолордон өтүп анан ординатурасын бүтөт. Буга деле кириш үчүн 1 жыл окушат экен, даярданышып. Ошо семейный врач болсо ишинен чыгып, даже түрктөр өздөгү бул жактагы түрктөр чыгып даярдангандарды мен деле көрдүм. Кээ бирде ординатурага өтөсүн, сен мисалы үчүн 25-30 жаштасың, сен менен 40 жаштагы же 35 жаштагы байкелер менен бир уровеньде кетесиң, алар кийин ТУСка кирип кийин болгон болот. Кээ биркилер сразу өтөт. Ушинтип эйленип анан күчтүү бир врач чыгат экен дагы. Ординатурада дагы анан сага беришет, сен шунчалык окуп келдиң. Бираз айттым го бираз мурун, сен врачмын десең оо деп карашат. Эмнеге? Сен ушундай бир кыйынчылык жолдор менен өтүп келет экен да, ошого эл сыйлайт экен. Сен мисалы үчүн мен 30 жаштамын, 50 жаштагы эжелер, медсестра, ким болбосун санитарлар хожам деп ушинтип турушат. Кайры барып калсаң сразу чай алып келе коет мынтип сыйлап турат. Аябай урматсы жакшы, сен ушундай бир кыйынчылыктардан келипсиң, сен чындап 50 миң окуган адамсың деп жакшы көрүшөт экен да. Ошого анан ординатураны бүткөндө уже чындап действительно уже врач болуп кадимкидей айттым го, сертификатына диплом бергенде жазат экен, тек башына бир хастанени жөнөтө билер, яны өзү эмне кыла алат, башкара алат. Негизи эле көрүнүп турат, сиз баягы боорукер, көп ойлонгон адам экенсизчи. Бул жумушта көз адамдын сезим жарымы да, көрбөй калсаң караңгы, көп нерсени билбей каласың. Ошон үчүн сиздин жумушуңуздар дыккаттыкты талап кылат го дейм. Негизи эле бул жумушуңузда эң оор маселе бир көбүнчө жаш балдарды көрсөк аябай кыйналабыз, ошондой учурлар болду беле? Менде ошо көп болгон, ошо эң менен ошо жүрөгүм ооруганы Катайда ординатурада жүргөнүмдө 3-жылым болуш керек эле. Ошо Сирияда көп бомба жарылып, больныйлар көп келет эле бизге. Границадан 30 километр эле жакын. Ошондо бир 6 жашар бала келген. Ушунчалык жүрөгүм ооруп эмне болгон, ушу эки колун уже алып ампутация кылып тегишиптир. Анан бир көзү бир аз көрөт эле, бир көзү уже парчаланып, жок болуп калыптыр. Анан ошону биз майдаланып, эвисцерацион деген операция бар, ошо көзүнүн ичиндеги полный ошо ткандарын алып туруп, көзүнө бир сфер коебуз, тоголок. Атасы деле мен курак деле бала эле, апасы ошо бомбадан каза табыптыр. Ушуларды көргөндө аябай жүрөгүм ооруп, кыйналгам. Өзүбүз түркчө билишпейт же ошо каплелерин, леченияларында жардам берип, кээ биркилери келет эле путунда же ботинкасы жок нелер келет эле, ошолорду биз берет элек. Больницаларда эмне болсо жардам берип, ошо согуш жаман нерсе экен ошондон. Ошондо аябай таасирленип катты эмне болгом ошо балага. Азырга чейин эстейм, ошо операцияны мен кылгам, түндөсү келген эле. Ой, түндө 12 иштеби, 5 жашар бала.
кылып, анан биз жөнөтөбүз уже, выпуска кылып жөнөтүп, анан 1 айдан кийин кел дегенбиз. Ошо ойдон келбеди да, ошо дагы эле эсимде турат, эмне болду экен ошо балага деп. Атасы экөө кеткен. Сириялык пациенттер түрк жарандары катары эле акча алынбайт. Түркиянын ошосу жакшы, государство акча албай эле, ошону биз бекерге кылат элек. Катарактасы болобу, эмне болобу, сириялык больнойлорго ошентип Европадагы жардам берди, билбейм, ошо түрк мамлекети сириялык больнойлорго акча албадан карайт эле. Операциясы болобу, эмнеси болобу, бекер. Kuşlarla ilgili şu dikkatimi çekti. Yani memleketi özlemiyor musun dedin. Yani çok özlüyorum. En çok ne yapıyorsun? Eşiyle beraber şey demişler. Yani bizim orada ailenin en küçüğü anneye babaya bakar. En büyük ızdırabım o işte. Orada olsaydım annemi babamı kendi yanıma alırdım. Aynı şeyi eşi de söylüyor. Yani ailece gelenek göreneklerine de bağlı. Ve ailesini de, annesini, babasını da sürekli bu yönden bir ızdırabı var. Yani Türkiye'de bulunuyorum, anneme babama bakamıyorum diye onu takdir ettim yani o yönden. Hani o bağlılık da çok önemli. Aileye bağlılığını da her zaman söylüyor burada bize. Türkiye'nin медицинасы менен Кыргызстандын медицинасы ортодо канча жыл бар деп ойлойсуз? Bir 20 жылдык ара барго деп ойлойм. Мен билбейм менин канчалык, бирок көбүнөн угуп сүйлөшүп келебиз. 20-30 жылдын арасында bir айырма бар дейт. 20-30 жыл. 20-30 жыл деп айырмасы бар. Түркиядагы акыркы убакта рывок деп аткарыбызча ошондой кылды. Азыр дүйнөдөн медицинский туризм чет мамлекеттен пациенттерди алып келатат. 20дан деле көп болушу мүмкүн. 20дан деле көп. 30 деп айткан, эң bir 3 жыл мурун айткан 30 жыл биз аркадабыз Кыргызстан. Бул жерден полный рецепттериң бардыгы компьютерде, бардыгы эпикриздерин компьютерде жазылат. Цифровизация болгон, Анан бирдекеде ойлонуп калганда сразу ошо томографияң бар, ардекеси условия туз берген государство, сразу кыласың. Алар деле бекер, мисалы МРТ кыласың больнойго. Bir больной келди, например, офтальмология, скорыйга. Көзүнө bir зым кирди деп бирдеке болду, bir каш орбита томографиясы МРТ жегесин бекер. Государство төлөйт, карайсың көзүнүн ичине бирдеке кетиптирби, калбаптырбы? Ошентип чыгарып бересиң. Азыр мисалы сиз бул жерде Кыргызстанда 6 жыл окудуңуз. 2,5 жыл даярданып жүрдүм дедиңиз. Мен суроонун башынан кирип атам. Анан 4 жыл ординатура кылдыңыз. Сиз бул жерде даже 2,5 жыл даярданып жүргөндө Кыргызстандагы группалаш коллегаларыңыз уже врач болуп иштеп калгандыр. Убакыт жоготтум деп өкүнбөйсүзбү? Жок, эч өкүнбөйм. Наоборот, орусча болуп калды, сүйүнөм, ушинтип жакшы. Туура ошо даярданып жүргөндө 2,5 жылда ар кандай бир ойлор келет. Мен кийин өзүмчө да чыгарып койдум, туз синдрому депчи, туз сынагы экзаменге даярданып аткан синдром деп. Адамдарды мынтип сонун балдардын характерлери өзгөрө баштайт, биринчи экзамен кирип өтпөй калганда өткөндө бир кыйын да, күндө бир монотонно, күндө 9-10 саат окуйсуң, башка иштеге болбойт, только окуш. Бирок Кудайга шүгүр, аябай ыраазымын, Кудайга ыраазымын, Алла Таалама биринчи очередь ыраазымын, ата-энеме, ошо бир туугандарыма, жандагы адамдарга. Эч өкүнбөдүм, наоборот сүйүндүм, Кудайга шүгүр. Азыр ушу үйрөнүп атам. Дагы үйрөнөм. Бул өтө деле аз деп ойлойм. Дагы өз ар дайым жаңыланып туруш керек врач. Ушинтип үйрөнүп бир эң аз өзүм ушу ойлонуп атам, бир 5 жылда, 10 жылда өзүңү аябай келиштирип, дагы башка врач досторубуз деле көбөйүп атат. Буюрса бир Кыргызстаныбызга жакшы бир пайда беребиз го деген бир ойлор бар. Азырынча биз биринчи келгенде 3-өбүз келдик. Кийин 4-5 болду, кийин 15. Анан биз ар жылы Анкарада ошо Мави көл деген бир парк бар, ошол жерде пикник кылып турат элек. Ар жылы ошол жерде чогулат элек. Биринчи 20 бала элек, кийин 30 болду. Ар жылы мынтип ошо рутин мынтип не кылып алдык, только врачтар ошо чогулуп. Акыркы ошо карантинден мурун, ошо коронавирус болбой туруп болду. 70 врач чогулдук. Эркин байкебиз да келди, баарды келди. Аябай сүйүндүм ошондо. О деп. Азыркы ал 2 жыл мурунбу, даже 3 жыл мурунбу болду эле. Азыр 100дөн дагы көп врачтар, келгендер көбөйүп атат. Даже может 200ге жакындашып калды деп ойлойм.
Буюрса ошолар азыр жаңы узман деп коет, ушу сертификат алган 2-3 бала бар. Буюрса жакын арада дагы көбөйүп атабыз. Хирургия жагынан, ортопедия ар бөлүмдөн көбөйсөк, bir 10 жылда аябай сонун bir кадр даярданып калат го деп ойлоп атам өзүмчө Кыргызстан үчүн. Ан Турциянын bir жагы кайсы жага жакты университет больницасы деп коет да. Ал больницада скорыйга келсең, ар bir бөлүм бар да. Мынтип келгенде көзүң ооруп келдиби, башың ооруп келдиби, кандай bir путуң сынып келдиби, баардык ошо больницада бүтөт да. Ошо больницада томография, МРТ, ортопед, офтальмолог, баардык врач бар, инфекционист, педиатр бар. Bir жерде кирет, ошол жерде бүтүп чыгып кетет. Мисалы үчүн биздин Бишкекте Третий детский, башка жерде 4-й горбольница башка, инфекционный Лев Толстойдо. Ошакка барың, ал жака барың деп жөнөтөт, баргыча эмнелер болот. Бул жерде андай эмес да, даже частный больницалар ушундай да. Скорый бар, баардык бөлүм бар. Больной бирдек болуп келди, баардык ошол бир больницадан лечениясын алып, бүтүрүп, выпискасын алып чыгып кетет. Ошонусу жакты мага. Анан буюрса Кыргызстанда bir өзүмчө ойлонгонум, азыр bir 5 жыл эмес, bir 10 жылда ушу балдар көбөйдү дедим го, 100дөн көп. Калганы болот, кайта турганы болот. Ошонун 100 баланы хотя бы 50-сү деле кайтса Кыргызстан үчүн көп пайда кетирет го деп ойлойм. Мен ошентип ойлонуп атам. Анан ушу университетский bir больница ачышыбыз керек го дейм. Эң хотя бы bir Бишкекке. Келген ошо кандай bir больной болсун, ошо келип ошол жерде полный лечениясы болуп чыгып кетсе аябай сонун болот да. Калганы болот, кайта турганы болот дейсиз. Сиз кайсыл топко кошуласыз? Мен азырынча ошо кайта турганда ойлоп атам, өзүмүн дагы деле пышырганга чейин убакыт бар деп атам, дагы деле келиштир, өзүмү өздөштүрүшүм керек. Азырынча ошо көбөйө берсек, 10 жылда, может, 5 жылда даяр болуп калабыз. 5 жылда полный даяр болсок, ошо барып Кыргызстаныбыз үчүн пайда бергенге, элибиз үчүн кызмат кылганга ошо ойлонуп атам. Блиц суроолор. Мен кыска суроолор берем. Сиз кааласаңыз узун, кааласаңыз кыска жооп бересиз. Кыргызстанбы же Түркиябы? Кыргызстан. Ден соолукпу же акчабы? Ден соолук. Көзбү же жүрөкпү? Жүрөк. Ак халатпы же костюмшунбу? Ак халат. Кыргыздарбы же кыргыз түрктөрүбү? Эки отаң бир го. Өзүңүздүн үйүңүз кайсыл жакта? Кыргызстанда. Жалал-Абадта, Кочкор Атада. Максатыма жеттим деп эсептейсизби? Максатыма дагы бар го, дагы көп. Жеттим, Кудайга шүгүр жеттим. Дагы башка максаттар бар да, о максаттын түрлөрү бар да. Жашы olarak Кудайга шүгүр жеттим дейм, дагы башка максаттарым да бар, ага дагы ошо жолундамын. Акыл. Ийгиликтин сыры эмнеде? Ийгиликтин сыры сабырдуулукта, шүгүрчүлүктө деп ойлойм. Сизге чоң рахмат. Достор, өчүрбөй турабыз, конкурс бар, шарттарын түшүндүрөм. Куштар байке, убактыңызды бөлүп, бул жерде бизди кабыл алып отурганыңыз үчүн чоң рахмат. Буюрса дагы кийинки жылдары сиздер менен да жолугушабыз. Рахмат. Чоң. Конкурс. Шарттарыбыз аябай жөнөкөй. 1. Каналга катталабыз. 2. Бул видеонун алдына лайк басыңыз. 3. Сиз Куштар байкеге кандай суроо бермексиз? Мына ушул темада бир пикир калтырыңыз. Эң эле кызыктуусун биз тандап алып, мына бул жашынакай $100 тапшырабыз. Анда эмесе, баарыңыздарга ийгилик.